Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Москва шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз бир туугандар, амансыздарбы? Мен бүгүн бул чыгарылышта сиздер менен ушул көрүп турган Ногу Илегилек чайханасы тууралуу кичине бир маалымат берип өтөйүн, достор. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайктан басып, подписаться болуп, астыга өз ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Ногу көрүп турган бул метронун 8-выходу, достор. 8-выходтан чыкканда эле ушул торговый центрди көрөсүздөр. 3 этаждуу. Ушунун 2 этажында жайгашкан бул Илегилек чайханасы. Ушул Лейлектик бир тууганыбыздын чайханасынын ичини мен сиздерге кененирээк тааныштырып өтөйүн. Анда эмесе биринчи ушул конокторго автоунаа токтотуучу жайны көрсөтөйүн, туугандар. Мына көрүп турасыздар. Унаа токтотууга жай өтө эле көп. Кеңири машинелер менен келесиздер. Машинеңиздерди коюп, бул жака киресиздер. Ногу турган ушул чайхананын кире бериши. Мынакей, бул жеринде чайхана деп жазылып турат, туугандар. Анда эмесе биз ичине кирип көрөйлү. Мына достор, эшигин көрүп төрүнөт деген ушул тура. Мына кире беришке момундай менюсун жакшынакай кылып коюп коюптур. Мына эгерде сиздер аш же куурдак заказ берип, достор менен, дос жар менен, тууган туушкандар менен эс алып кетебиз десеңиздер, ушул номер аркылуу заказ берсеңиздер болот, туугандар. Жада калса, мына Инстаграмдан да тапсаңыздар да болот. Чайхана Илегилек деп. Мына адреси улица Чертановская 1Г, торговый центр Свод, метро Чертановская. Мынакей достор, көрдүңүздөрбү менюсун? Кире беришиге баарын жакшынакай кылып чыгарып койгон. Баалары боюнча мен сиздерге тааныштырып өтөйүн. Плов Өзгенский дейт, 2000 рубль. Ташкентский 2000, 5 бармак бар экен. Бул 2 килограмм 200 грамм дейт, 2200 рубль дейт, туугандар. Фруктовый база дейт. Охо, бул жерде выбор көп, достор. Добавка к чаю дейт. Мына туугандар, анда эмесе биз ичине киребиз. Чү дегенче эле бул колонкадан Бактияр акебиз ырдап турат. Угулуп атабы? Анда эмесе ичине кирсек. Жоп, бисмиллахиррахманиррахим. Охо, мына чайхана деп ушунайт. Жасалгасы вообще сонун. Киргенде эле момундай жалтылдаган күзгүдөн чыкып, өзүңүздөрдү бир сыйра растап алып киресиздер. Камера безопасность орнотулган, туугандар. Запах вообще сонун. Өтө дизайнды жакшы ойлоп табыптыр. Мынакей, Илегилектин сүрөтү түшүрүлгөн стенага. Достор, көрүп атасыздар. Ого, бул жака Илегилектин сүрөтү, жада калса кыргыздын оймо чиймеси менен монтип, логотип, реклама жасатыптыр. Соблюдайте дистанцию деп азыр пандемияга байланыштуу ушундай жазууларды көрүп атасыздар. Мынакей, гүлдөр орнотулган. Булар живойбу же? Булар кадимки гүл. Мына эмесе мен кирдим, туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Саламатсызбы, кош келипсиз. Чайхана Илегилек. Мына, достор, чайхана деп ушунайт. Обслуживание вообще сөз жок. Мен анда бир четтен сиздер менен тааныштырайын. Мында киргенде столдор коюлган. Мынакей, бардык элдер тамактанып турат. Мына туугандар, Илегилек чайханасы. Мен сиздерге эти турган жерден тарттым. Сырт жакшы көрүнбөй атат. Панорам стена. Кирип кеңири көчөнү карап, ары бери баскан элди карап, курсаңыздарды томпойтуп тойгузуп алып көрөсүздөр. Анда эмесе мен бул жактан суусундуктарын тартайын, жасалгаларын тартайын. Чайхана деп ушунайт. Холодильниктен баштасак, бул жерде кандай суусундуктар бар? Максым, шоро, тан, бүт өзүбүздүн Кыргызстандын продукциясы. Кымыз дагы бар экен, туугандар. Көрүп атасыздар. Мынакей, бул жагында охо. Мына Бактияр акебизди живой ырдатып койгон. Бул жакта кабинкалар бар окшойт, а? Мына туугандар, чайхана деп ушунайт. Жасалгасы вообще сонун. Мындай плазмановый, экрановый телевизор коюлган. Мындай төшөнчүлөр турат. Обычно кээ бир чайханаларга кирсеңиздер, мындай олтурган төшөнчүсү тытылып, май болуп, жыттанып калган бир.
башкача жыт болуп калган. Ошондуктан бул жердин запахы дагы өтө башкача туугандар. Мен сага мына дизайн, мына чайхана достор. Бул жагында да бар окшойт. Охо, мына достор, көрдүңүздөрбү? Бул жерде сыягы бирөөлөргө дайырдаган окшойт. Ушундай достор, бешилкалары. Анда эмесе биз ушу чайхана Илегилектин, тамактанчу жай Илегилектин хозяйыны десек болобу, ээси десек болобу, ушул Мурат инибизден кеңири маалымат алып берели. Мурат, бошодуңбу? 1 мүнөткө бир. Мына достор, азыр биринчи эле менюдан баштайлы, туугандар. Мына чайхана Илегилек. Мен сырттан бир сыйра көрсөттүм. Ичинен дагы сиздерге мына көрсөтүп өтөйүн. Плов ташкентский 250 рубль дейт. Мынакей казан кебаб 390 рубль, ганфан 250, плов узгенский 250. Мына сеналарын өзүңүздөр көрүп атасыздар туугандар. Мына жада калса шашлыктарга чейин бар экен. 280, 250 көрүп атасыздарбы? Өтө сонун. Анда эмесе ушул Мурат инибизден бир канча суроолорубузду берип жооп алып алсак болот туугандар. Мурат, чайхана канча кишиге ылайыктуу? Ошону айтсаң, биринчиден. Assalamu alaikum. Bizim çayxanamız 120 kişiye, 120-130 kişiye esleyikenen bolsa 120-130 kişiye layıktır. 120-130 kişiye layıktуу чайхана. Мына көрүп атасыздар туугандар. Анан негизи чайхана мындай авторитеттүү болуш үчүн тамак ашы дандуу болуш шарт да. Ал жагы эми шеф-повардан зависит этет, туурабы? Шеф-повар кандай мындай? Стажы көппү, дадилби? Шеф-повар Кудайга шүгүр жакшы. Шеф-повар 10 жылдан бери иштеп жүргөн шеф-повар. 10 жылдан бери иштеп жүрөт. 10 жыл, прямо 10 жыл шеф-повар эмес. Şu повар тармагында, общепит тармагында иштеп жүргөн. Эми 3 жыл, 4 жылдан бери шеф-повар болуп иштеп жүргөн бала. Шеф-повар мен байкашымча шеф-повар дадил окшойт. Мындай официанттарды зыңылдатып иштетип атат. Шеф-повар деген ушундай болуш керек. Шеф немеси бар да өзүнүн орду бар. Шеф деген орду бар. Жакшы. Анан иштөө убактыңар кандай? Иштөө убактыбыз эртең менен 10-да ачылабыз. Saat 2'ye çeyin, tümke 2'ye çeyin işleyiz. Tümke 2'ye çeyin işleysingер. Tümke 2'ye çeyin кабыл алат, достор, туугандар. Анан жанагы продукта боюнча эт, көш, дегеле ушу продукцияны күндө алдырасыңарбы? Силер өзүңөр барасыңарбы же силерге доставка кылып турабы? Халалбы деген биринчи суроо туулат да ушул көрүүчүлөргө, ушул кызыккан биздин ушу Москва жергесинде мекендештерибизге халалбы деген жери биринчилерден болуп түйүлат. Ошон үчүн ушул тууралуу кандай маалымат берет экен? Продукты жагынан, эт жагынан болсо, эт халал, Кудайга шүгүр. Эт халал, мусулман болгондон кийин ар бир биз мусулман бир тууганыбызга халал даамды тартуу үчүн биз ошол кызматтабыз. Биз халал, Кудайга шүгүр. Закуп боюнча этти бизге өзү ушу туугандар алып келип берет, мусулман туугандар. Кыргыз балдар, өзбек балдар алып келип доставка кылып берет. Халал деген сертификат менен. Сертификат менен силерге доставка кылып берет. Доставка кылып берет. Жакшы. Анан тамак аштын бааларын көрдүңүздөр туугандар. Эл катары же өйдө эмес, же ылдый эмес. Анан жанагы акцияңар болуп атат эле. Ушу Москвада мекендештерге чайы бекер деген акцияңар кандай болду? Бизде акция мындай болуп атат. Жанагы такси акаларга чай бекер. Таксистерге чай бекер. Таксистерге чай бекер. Жакшы. Анан телөө жагы кандай? Ушу байкашымча ушу бүт эле жаш балдар окшойт. Телөө жагы эми аракет кылып атабыз. Элдин ыраазычылыгын алганга, элдин рахматын алганга биз аракет кылып атабыз максимально. Ушу жаш бардыгы официанттар жаштар. Ошо байкашымча ушу бүт жаштар өзү учар болот, обслуживание дагы өтө жогорку деңгээлде экен. Анан жана суусундуктар боюнча бул Кыргызстандын өзүбүздүн бүт продукцияларыбызды көрдүм азыр. Холодильникте жана биякта эмеде тизилип турган. Ошол ал жактан Кыргызстандан алдырасыңар, өзүңөр? Ооба, Кыргызстандан бардыгы Кыргызстандан келет. Биз бул жактан Москвадан албайбыз, прямо Кыргызстандан доставка. Өзүнүн акабыз бар. Ошол Кыргызстандан заводдон или башка жактан алып келип бизге доставка кылып берет. Москвадан келип сакталып калган, Москвада туруп калган продукциялар эмес алар. Прямо Кыргызстандан келгенде коюп сатасыңар ошондо. Келгенде суроо менен коюп сатабыз. Анан кымыз барбы? Кымыз бар. Каяктыкы кымыз? Кымыз точно жалган айтпайын, Оштон келет. Точно кайер экенин билбейм. Оштон келсе, значит, Алайдыкы. Оштон эле келген болсо, бул Алайдын кымызы. Туугандар, кымыз дагы бар экен. Куран окутам, анан жанагындай жентек той өткөзөм дегендерге кандай өткөрсө болобу ушул сыяктуу той маарекелерди?
Kur'an okutanlar көп. Окутулуп атат, а? Өткөргөндөр көп, келип, көрүп, Байкашымча бул жерде ушу жакынкы арада же даярдалганбы туулган күнгө? кечээ туулган күн өткөн. Кечээ туулган күн өткөн, бул кабинкада. Значит, Кур'ан окутам дегендерге болот, Кур'ан окутса. Мүмкүнчүлүк бар Кур'ан окутам дегендерге. Бул кабина, если 16 киши болсо, 15-16 кишиге бул кабина, чоң кабина. Наркы кичинекейчи. Бул жакка 12-14 киши отырса болот. Анан наркы жакта уже андан көбүрөөк болсо, наркы жакка залга окутса болот, а? Деги эле бул жеринде деле места көп экен, достор, көрүп атасыздар. Жакшы жыйынтек той өткөзөм дегендер дагы кеңири келишип, ушул чайхананын сотрудниктери, администраторго жолуксаңыздар, шарттарын сиздерге түшүндүрүп айтат. Андан соң сиздер кеңири жыйынтек тойду, туулган күндү өткөзө бересиздер. Монтип Бактияр акебизди живой ырдатып койгон, достор. Вообще дизайн тармагыга вообще сөз жок. Чоткий жасалган, өтө сонун. Ичи дагы мындай башкача аромат жыттанып турат. Негизи тамактанчуу жай деген ушундай болуш керек, достор. Мындай приятный болуп турасың, мындай запахы дагы, мындай аромат жыттанып турат. Көпчүлүк чайханаларга кирсең, мисалы май жыттанат, жана ушул сыяктуу терс көрүнүштөр, жагымсыз жыттар. Мынакей мен сиздерге бул тамактарын көрсөтүп коеюн. Мынакей көрүп атасыздар, бул жактан свежий чыгарып берип атат. Официанттар бүт ушундай болгон жаш балдар, мындай жаш карындаштарыбыз, өзүбүздүн бир туугандарыбыз иштеп жатат. Мына кухня жагында мен сиздерге бир сыйра чагылдырып коеюн, туугандар. Мынакей бул. Алейкум ассалам. Мынакей туугандар көрүп атасыздар. Полный боевой иштеп жатат. Ne kadar kip toplayın? Ушундай туугандар. Анда эмесе ушу Мурат инибизге акыркы сурооду берейик. Мурат, сен мындан сырткары стройкада дагы ушундай балдарды нанимать этип, иштетип, ушундай өзүң объект алып, ушундай дагы иш кыласың. Ал жагынан кандай? Мындай барып тарсак болобу ушу биздин бекендештерге иш тууралуу кичине маалымат берип, ошо ишке жайгаштырасыңбы? Бул жагынан кандай болот? Албетте, конечно, мекендештерге ар дайым кызмат кылганга, жардам бергенге биз даярбыз. Бизде өзүдө строительный компаниябыз бар. Биз инженерство менен займаштырып жатабыз. Жанагындай сантехнический, вентиляция, кондиционер ушундай. Вентиляция дегени муногу турган, Ушул вентиляция деп аталат, да? Ушул сыяктуу строительный иштер менен алектенесиңер. Ушундай иштер менен алектенебиз. Биз любой эле учурда барсаңыздар, биз даярбыз сиздерге. Маалымат бергенин кеңири көргөзгөнү, биз эмне жумуштар менен алектенебиз, кандай жумуштар менен элге кызмат кылабыз. Анан жанагы ишке кирет элем, стройкада иштейт элем дегендерге иш табып бере аласыңбы? Иш бар, Кудайга шүгүр, иш көп. Ишке кирем, ишке жайлашам, иш издеп жүргөндөргө биздин организацияда, биздин фирмада иш көп. Иш көп, Кааласа официальный иштейт, кааласа жанагыдайча издельный жанагы договор менен объем деп коет. Бир жазыкты берип алып, бир суммага келишип алып, ошол суммада иштесе дагы болот. Кааласа зарплата, окладка иштесе дагы болот. Анан күнүмдүк жана халтура деп коет го, ошондой сыяктуу иштер барбы? Күнүмдүк халтуралардан болуп калат, азыр данный момент жок андай иштер. Азыр только ошондой объект, мындай чоң объекттер менен. Мына достор, көрдүңүздөр, бул Мурат инибиз ушу тамактанчуу жайдын чайхананын ээси, хазайыны деп койсок болот. Анда эмесе сиздер менен коштошордон алдын ушу Мурат инибизден бир-эки ооз сөз, кайрылуу сөзүн угуп коебуз, достор. Ассаламу алейкум. Урматтуу мусулман бир туугандар жана кыргыз элим, жердештер. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Биздин чайханага келип тамактанып кетиңиздер, даамдуу тамактардан даам тартып, кеңири ушундай туулган күн же бир Кудайы ушундай сыяктуу маракелерди өткөрсөңүздөр болот. Ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Биздин эшик сиздер үчүн ар дайым ачык. Мына туугандар, уктуңуздар, көрдүңүздөр. Мен сиздерге толук маалымат алып бердим деп ишенет элем. Андыктан мен сиздерге эң негизги дагы бир жайыны, местасыны көрсөтүп коеюн, туугандар. Мына кечкири уже адамдар көбөйө баштаптыр. Бул жака туура басканда эле уже лого знакты көрдүңүздөр. Прочая безопасность деген знак. Мына бул жака киргенде, достор, чайхана деген ушундай болуш керек. Мынакей
кол жууган унитазы, жада калса мындай средстволарына чейин бүт камтылган бул жерге. Көрүп атасыздар, мындай скамейкалар коюлуп, бул жагынан дагы панорама стена. Бул жактагы жолдо болуп аткан нерселерди көрүп, мындай освежителдер коюлган, вообще сонун таптаза. Мындай айтканда туугандар, Евро чайхана, Евро тамактанчу жай. Мен сиздер менен анда коштошомун. Мен аты жөнүм Нурумбек Махаматалиев. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар туугандар. Чайхана илек-илектен келип тамактанып кетсеңиздер, эшиги ар дайым ачык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.